Азыркы убакта республиканын көпчүлүк айылдарында ичүүчү суу менен камсыздоочу курулмаларын куруу кызуу башталды. Айыл жергесинде ичүүчү сууну керектөөгө калктын мамилеси бир тектүү эмес болуп түзүлүп калган. Бул болсо курулмалардын туруктуулук маселелерин түшүнбөстүккө алып келүүдө. Кырдаалда көрсөтүлгөн кызматтар үчүн тарифтин төмөн жыйналышы, ичүүчү суу менен камсыздоочу курулмаларын контролдоо жана башкаруудагы жетишсиз потенциалы, ошондой эле айыл жергесинде өзгөчө алыскы райондордо квалификациялуу адистердин жоктугу күчөтөт. Эң маанилүү маселелердин бири болуп, ичүүчү суу менен камсыздоодо көрсөткөн кызмат үчүн тариф саналат. Кыргызстанда жүргүзүлгөн изилдөөлөргө ылайык, ичүүчү суу менен камсыздоо кызматтарына учурдагы тарифтер айыл жергесинде суу менен камсыздоочу курулмаларынын эксплуатациялык чыгымдарын толук жаба албайт. Бардык ушул факторлор ичүүчү суу менен камсыздоочу жана санитария курулмаларын стабилдүү жана туруктуу иштешин камсыздоону кыйындатат. Мында алардын туруктуулугу эксплуатацияга жана тейлөөгө жумшала турган чыгымдардын толук акталышында гана камсыз боло алат. Тийиштүү түрдө ичүүчү сууга бекитилген тарифтердин көлөмү анын өздүк наркынан төмөн болбоого тийиш. Ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызмат көрсөтүүлөрүнүн өздүк наркын эсепке алуу менен тарифтин болжолдуу түзүмүн карап көрөлү. Электр энергиясына чыгымдар. Ичүүчү сууну тазалоо материалдарга жана химреагенттерге, атайын кийимдерге, мүлк шаймандарга жана башка жумшалуучу чыгымдар. Суунун сапатын текшерүүгө жумшалуучу чыгымдар. Негизги каражаттарга амортизациялык чегерүүлөр. Оңдоого жана техникалык тейлөөгө, оңдоо фонду, анын ичинде капиталдык оңдоого жумшалуучу чыгымдар. Социалдык камсыздандырууга, салыктарга, эмгек акы фондуна чегерүүлөр. Жалпы чарбалык чыгашалар. Ичүүчү сууга аяр мамиле ар бирибиздин колубузда.